ilgeri өткөн заманда. Кыргыз менен казак эли чогулуп, Каркырада, тарыхта сейрек отурган чоң аш өткөрүлгөн экен. Аш өткөн жерге эл батпай, тала толо бозуй тигилип, ар кайсы уруунун желектери желбиреп, казан аяк кайнап, тумандуу той башталыптыр. Кыргыздар көчмөн болгондуктан аламан чабыш өткөрүлөт. Аштын ээси ордунан туруп, элге байгени шартын жарыя кылганда, жыйналгандардын баары дуулдап кетет. Баш байгеге 100 жылкы, андан кийинкилерини 1000 деген кой деп жарыя салат. Ушуну укканда элдин делебеси козуп, көрөбүз кимдин күлүгү чын күлүк экенин дегендей, кыргыз менен казактын ар бир уруусунан эң мыкты, эң тулпар деген аттар чыгарылат. Ат чабыш башталды. Каламан чаңы асманга көтөрүлүп, жер дүңгүрөп, 1000 деген кишинин кыйкырыгы бирине бири кошулуп, талаа жаңырып турат. Күлүктөрдүн туягы от чачып, шамалдай сызып, бири-бирин кууп, бири-бирин басып өтүп келатышты. Ар ким өз атына ишенип, "Менин атым келет." "Жок, биздин күлүк алдыга чыгат" деп сүрөөн салып жатышты. Чабыштын эң кызык жери акыры жеңишке келгенде башталды. Ошондо алдыга сурулуп чыгып, баарын артта калтырган бир ат көрүндү. Бул казактын аты экен. Эл дароо таанып калды. Бул Шорук деген белгилүү баатырдын кергашкасы болчу. Аттын карааны алыстан эле билинип, куйругу желбиреп, кулагы жымырап, көзүнөн от чачып, чыныгы тулпардай учуп келе жатты. Казактар кубангандан кыйкырып, "Атыбыз чыкты, күлүгүбүз чыкты, Шоруктун кергашкасы алды да" деп жер көккө батпай сүйүнүштү. Кээ бири калпактарын асманга ыргытып, кээ бири камчысын сермеп, тойду шаңга бөлөштү. Кыргыздар болсо унчукпай, санага баткандай, эми буйрган иштеп ойлонуп отурушту. "Бул жолу байге казакка кетчү болду окшойт. Көрөбүз буйрса" деп бири-бирине шыбырашты. Ат мөрөгө жакындап калды. Казактын баатыры Шорук озуп чыкты алдыга. Эл эки жакка жол ачып, төрөлөр, бийлер, аштын кожоюндары алдыга чыгып, байге тапшырууга даяр турушту. Жарыячы катуу үн менен, "Жарыя салды. Баш байге ээси Шорук баатырдын кергашкасы" деп айтууга камданып калды. Баш байгени тапшырарга келгенде, баарынын көзү алдыда катты. Дал ошол учурда күтүлбөгөн окуя болду. Той кызып, элдин шаңы асманга жетип турган кез эле. Ат чабыш бүтүп, чаң басылып, элдин баары жеңген күлүктү сөз кылып турган. Кимдир бирөө топ ичинен үн катты. "Ай, байгени кимге бересиңер өзү?" Элдин арасынан чуурулуп чыгып, Мойтаке келип чатак чыгарат. Эл тына түштү. Баарынын көзү той ээсине бурулду. Ал болсо жай гана салмактуу сүйлөдү. Илгертеден келе жаткан салт боюнча байге күлүктүн ээсине, башкача айтканда, малдын ээсине берилет. Ушул сөз айтылар замат элдин ортосунан Мойтаке ордунан туруп калды. Көздөрү жайнап, эрдине жылмайып уялап, анда байгени мага бере турбайсыңарбы?" деди. Бул сөздү укканда эл шуулдап кетти. Бирөөлөр күлдү, бирөөлөр таң калды. "Кантип сага беребиз?" дешти айрымдары. Ошондо эл арасынан бир аксакал алдыга чыгып, таянагына сүйөнүп туруп сүйлөдү. "Элдин баары көрүп турат. Байгени Шоруктун күлүгү утту. Ал атты Шорук казактын баатырынан тияктан таап келип, өзү таптап, өзү багып, жолун өзү бастырып келди. Бул чындыкка баарыбыз күбөбүз. Ат да анын, эмгек да анын." Эл баш ийкеп, аксакалдын сөзүн кубаттагансып күбүрөнө түштү. Бирок Мойтаке токтоп калган жок. Ал дагы алдыга чыгып, башын кашып, жай баракат үн менен, "Ой, деги айтчы, байгени ким алат өзү?" деп кайра сурады. Той ээси буга да шашпай жооп берди. "Малдын ээси алат." Ошондо Мойтаке көздөрүн жылтыратып, элди айлана карап чыгып, жай гана, "Анда малдын ээси алса, мага бере турбайсыңбы?" деди. Бул сөздөн кийин эл каткырыкка басты. Кимдир бирөө кол чапты, кимдир бирөө башын чайкап күлдү. Мойтакенин тамашасы элдин көңүлүн көтөрүп, тойдун шаңына шаң кошту. Бирок ошол күнкү күлкү менен бүттү деген иш узакка барбады. Бир аз убакыт өткөн соң, байге маселеси кайра козголуп, эл ичинде күңкүл сөз көбөйдү. Адегенде шыбырашуу эле. Анан шыбырашуу табашка айланды. Табаш акырындап каттуу сөзгө, каттуу сөз чатакка айланып бара жатты.
Эки тарап тең өзүнүкүн бербей, намысына тийгендей болушту. Байге адилет берилген жок, дешти бирөөлөр. Салт бузулду, дешти башкалар. Элдин мыктылары сөзгө чечен, кадыр бартуу аксакалдар ортого чыгышты. Биринин сөзүн бири бөлүп, далил айтып, мурунку салтты, эски мыйзамды ортого салышты. Казак кыргыздын бийлери да чогулуп, табаш барган сайын күчөдү. Ошол маалда эл арасынан бир кадырлуу адамдын келатканы угулду. Сартаке келетат. Сартаке келди. Эл жол ачты. Кыргызда акылдын ээси Сартаке деп коюшчу. Ал арачылык кылган жерде чатак басылат. Анын айткан сөзүн казак да, кыргыз да темукчу. Калыстыгы менен, түздүгү менен эки элге бирдей таанууган өтө кадыр бартуу киши эле. Сартаке жай кадамдап келип ортого токтоду. Жүзү салмактуу, көзү терең ойлуу. Казактар алдыга чыгып: "Сартаке, чатак болуп кетти. Калыс сөзүңдү сен айт. Биз сенин адилдигиңе ишенебиз", дешти. Кыргыздын бийлери да баш ийкеп макул болушту. Эл түп токтоп Сартакенин оозун карады. Ал таянагына таянып туруп, жай, бирок так сүйлөдү. "Ай аксакалдар, эл жакшылары, сабыр кылгыла. Чатак шашкан жерде чыгат. Акыл болсо, сабырдан чыгат." Андан соң Мойтакени карап: "Мойтаке жөндөн жөн сөз чыгаган киши эмес. Эгер сөз айтса, демек анын жүйөсү бар, далили бар, таяна турган чындыгы бар." Эл тынып калды. Сартаке сөзүн улады. "Андан көрө анын сөзүн угалы, кулагыбызды салалы. Бул киши жөн киши эмес. Аркасына да калың эл турат. Силер азыр жеңил көрүп барк албай койсоңор, эртең чоң чатак айланып кетиши мүмкүн." Ал дагы кошумчалады: "Мойтаке саяпкер, мүнүшкөр, мал тааныган киши. Аттын тилин билет, күлүктүн сырын билет. Жөн жерден сүйлөп жаткан жок. Бир нерсени таанып, билип туруп айтып атса керек." Бул сөздөрдөн кийин эл ичиндеги ызы-чуу басаңдай түштү. Адамдар бири-бирин карап ойлонуп калышты. Баары эми Мойтакенин эмне айтарын күтүп, ага бурулуп карап турушту. Ошондо казак тараптан бир карыя алдыга чыкты. Аксакал, жүзү бурушкан, көзү терең ойлуу экен. Ал элди бир карап алып, жай сүйлөдү. "Мейли, анда ошондой болсун. Мойтакени биз деле жакшы тааныйбыз. Акылдуу, билген киши экенин билебиз. Бирок бул жерде жөн эле сөз эмес, намыс талаш болуп кетти." Андан соң үнүн бир аз бийик чыгарып: "Андыктан келгиле, сынайлы. Эгер сындан өтсө, маселе жок. Байгени Мойтакеге берели", деп жарыя салды. Калың эл шуулдап макул болду. Казак эли да: "Анда тапшырманы биз берели", дешти. Мойтаке болсо жай гана: "Макул, маселе жок. Сындарса сындарсын, коркпойм", деди. Ошондо казактар кеңешип алып, мындай шарт коюшту: "3 койду байлап турабыз. Сен болсо тетиги бетте жайылып жүргөн миңдеген койдун арасынан ушул үчөөнүн козуларын таап келесиң." Бул сөздү укканда кыргыз тарап дүрбөлөңгө түштү. Бул эмне деген тапшырма? 1000 койдун арасынан 3 козуну кантип таап келмегеле? Бул адилетсиздик. Эл нааразы болуп, ызы-чуу күчөп кетти. Ошондо Мойтаке колун көтөрүп: "Болду эл журт. Мага 2 жигит бергиле, жардамчы болсун. Козуларды көтөрүп келүүгө", деди. 2 жигит кошулуп, үчөө жолго чыгышты. Убакыт өттү. Эл чыдамсыздана күттү. Бир маалда алыстан үчөөнүн карааны көрүндү. Бирок алар куру кол эмес эле. Үчөө тең 5 көзү өмүрүлүп, кучактарына козуларды көтөрүп келишти. Эл ишене албай туруп калды. Мойтаке козуларды жерге кое берди. Козулар дароо эле чуркап барып, койлордун арасынан өз энелерин таап, эмүүгө киришти. Ошондо гана билинди: 2 кой эгиз тууган экен, бирөө жалгыз козулуу экен. Мойтаке миңдеген койдун арасынан дал ошол 3 койдун козуларын жаңылбай таап келиптир. Эл дүркүрөп кетти. "Тапты! Туура тапты! Чыныгы саяпкер экен!" Кыйкырык, таң калуу, кол чабуу. Ошентип Мойтаке сындан өттү. Андан кийин баягы казак карыя кайра ордунан туруп: "Ай Мойтаке, биз сенин акылыңды, билгичтигиңди көрдүк. Сындан өттүң. Эми сөзүбүздө турабыз. Байге сеники, сыйлайбыз, кадырлайбыз", деди. Бирок анан кошумчалады: "Бирок бир суроо бар. Мал кантип сеники болот? Бул атты Баатыр Шорук өзү таптап, өзү баккан." Ошондо Мойтаке жай гана шорукту тиктеп туруп: "Өзүм айтпайсыңбы, Баатыр?" деди.
Ошол сөздүн ичинде көп сыр, көп маани катылып турган эле. Эл түп токтоп экөөнү тең карап калды. Элдин баары тынып калды. Жерге ийне түшсөйү угулчудай тынчтык орноду. Баары Шорукту тиктеп, эми болуп кетти экен дегендей кулак түрүп турушту. Ошондо Шорук оор үшкүрүп алып, башын төмөн салды да жай сүйлөй баштады. Кыңыр иш 40 жылда билинет дейт кыргыз. Ачыгын эми айтайын. Эл дагы да тынып калды. Мындан бир нече жыл мурун биз жакта катуу жут болду. Суук түшүп, кар калың жаап, мал кырылып, эл ачарчылыкка кабылды. Ошондо айла жок кыртыс тарапка өтүп, мал айдап кеткенбиз. Муну моюнга алыш керек, деди ал үнү калтырап. Эл арасынан күбүр-шүбүр чыкты. Шорук сөзүн улады. Биз ошондо из калтырбай билинбей кетебиз деп ойлогонбуз. Көлдүн күнгөйүнөн өтүп, каркыраны ашып, түп тарапка барганбыз. Ал жерден жылкылардын эң мыктысын, күлүктөрүн айдап жөнөдүк. Ал бир аз токтоп, алысты тиктеп туруп алды. Ошол кезде бир айылдан көзүмө бир бооз бээ урунду. Тууй турган убагы жакындап калган экен. Эмнегедир ошол бээ жүрөгүмө өтө жылуу тийди. Көз алдымдан кетпей калды. Эл демин ичине каты бугуп турду. Бир жагынан ойлодум, муну алсам алыс калып кете албайм. Бооз бээ чаптыра албайт. Жолдо калабыз. Артынан кууп жетишсе кармалып калам деп. Бирок ошентсе да ичим тартты. Калтырсам бир нерседен кем калгандай болдум. Шорук башын чайкады. Акыры жигиттерге калган малды алдыга айдатып жибердим. Өзүм ошол бээни акырын айдап, артынан кечигип жүрүп отуруп, изди жашырып кеттим. Элдин баары дем албай калды. Үйгө жеткенде бээ тууп берди. Ошол кулун деп, Шорук үнүн басаңдатып, азыр мына ушул күлүк ат, деди. Ал башын көтөрүп, Мойтакеге карады. Ошон үчүн мал сеники. Туура айттың. Мен аны таптадым, бактым, бирок түпкү ээси сенсиң. Эл арасынан бирөө, «О, чындык ачылды!» деп кыйкырып жиберди. Андан кийин эл дүркүрөп кетти. Мына сынчылык, мына акыл. Мойтаке бекер сүйлөгөн эмес экен. Калың эл кол чаап, Мойтакенин билгичтигине, акыйкатты тааныганына баа берди. Ошентип байге өз ээсин тапты. Ал эми Мойтакенин аты саяпкер, мүнүшкөр, акылман киши катары элдин эсинде төөлүккө калды. Бул чындык байыркы жазууларда жазылган. Биз аны сактоого милдеттүүбүз.